Армысыңыздарга, кандайсыздар? Менин атым Кундуз Таштанова жана мен цифровой психологмун, мастер сюцаймын, профмастер сюцай жана дипломированный. Себеби дегенде Жанат Кожомжаровдун окуучусу болом жана 1-3 уровеньге чейин бардыгын повторно 3,5 жылдан бери окуп келе жатамын жана азыркы учурда кванттык психологияны дагы изилдеп окуйм. И Кыргызстандын алдыңкы университеттеринин биринде магистратурада дагы окуймун. Кундуз Таштанова деген ким? Кундуз Таштанова деген бул продюсерликти эң бийик деңгээлде алып келе жаткан Кыргызстандагы топ продюсерлердин бири жана сиздер менен бөлүшүп айта кетчү нерсе, цифровой психологияда мен уже 3,5 жылданмын жана өзүм минус абалда кризистен келгем. И ушул билимдер аркылуу өзүм үй бүлөмдү сактап жана адамдар менен болгон мамилемди жакшыртууга мага жардам берген. Ушул акысыз сабактан сиз көп пайдалуу нерсе аласыз деген үмүттөмүн. Бүгүн мен именно туулган күн боюнча айтам, бирок билесиздер 33 жашка чыккандан кийин дальше уже миссияңыздар иштейт жана көбүнчө 80% миссияңар көбүнчө иштейт. Сиздердин азыркы туулган күндөр боюнча айткан нерсе булар силердин башыңардагы каалооңор гана. 1-и, 10-у, 19-у, 28-и төрөлгөндөр 1 санга киришет жана бирлер кандай болот? Бирлер поезддин эң башында, 1-ден 9-га чейин сан болсо, бирлер эң астыда турат. Бирлер жоопкерчиликтен качпайт. Бирлер ушунчалык лидерлер болот. Өздөрүнө иштегенди каалашат, бирөөлөргө барып иштегенди каалашпайт. Бирлер минус тарабында эгоист болушу мүмкүн. Бирлер напсиси бийик болушу мүмкүн, эгосу көп иштеши мүмкүн жана мен каалаймын бардыгы мен айткандай болуш керек деп турушат бирлер. Именно ошондон кетип адамдарды укканды, угуп билгенди үйрөнгөндө, адамдар менен адекватный коммуникация кылганды үйрөнгөндө сонун ийгиликтерге жете алышат. Экилер, 2-си, 20-сы, 11-и, 29-у төрөлгөндөр булар 2 санга киришет жана экилер кандай болот? Арасында 11-и төрөлгөн бул скрытая единичка деп коет, себеби 2 бирден турат, көрдүңүздөрбү? Жана экилер бул чыныгы психологдор десек болот, себеби дегенде булар адамдар менен сүйлөшкөндү, адамдарды түшүнүү мамилени кылышат. Булар урушкулары келишпейт, дипломаттар, себеби дегенде психолог деген урушпайт да. Анан экилер мамиле үчүн жабыркай бериши мүмкүн да, мамиле үзгүлөрү келбейт, мамиле үчүн кармические отношения. Анан аябай мамилеге байланбай, өзүн дагы тандаганды үйрөнүш керек. Жок дегенди, жок деп айтканды дагы үйрөнүш керек да. 2 дипломат болот. 2 деген мындай двойственность дагы бар. 2де тиякты тарапты, бияк тарапты дагы түшүнө бериши мүмкүн да. Анан 2 минус тарапта бул өтө көп, кандай десем, чукуп казый берет бир нерсеничи кечке. Анан бир суроо болсо ошону кечке чукуй берет. Же болбосо мындай чечим чыгарыш оор болот да. Тандоо чечим чыгарып, дароо чечим чыгарыш оор болот. Ошон үчүн 3 күнгө чейин убакыт бергиле. 3 күндөн ашса уже энергиясын слив кылат да. Себеби дегенде 3кө суроо берип чечим чыгарын айтып коюп 3 күн күткүздөр. 3 күндөн кийин дальше уже бул перебор болуп баштайт. Караңыздар, 2 анан депрессияга да көп чалдыга берет да, депрессивностька жакын. 3-ү, 12-си, 21-и, 30-у төрөлгөндөр булар 3 санга киришет. 3төр мен билем дей беришет. Мен билем, мен өтө акылдуумун, мен баарын билем, я самая умная деп турушат. Я самый умный. Но 3 именно билим менен адамдар менен салыштырат да. 1 эгерде статусун караса, 3төр көбүнчө билимин карат. Умныйбы, тупойбу деп ошол жагында карашат да. 3төр көп анализдей берет. Месинде эле бизнес ачып, анализдеп атып эле, ушу месинде эле действие кылып атам деп ойлой берет, ошо менен чарчап калат. Ошон үчүн 3 действияга өтүш керек да. Анан чындап эле акылман, акылдуу болушат. 3төр сүйлөгөндө биз угабыз, уккубуз келет дегендей. Анан 4-ү, 13-ү, 31-и, 22-си төрөлгөндөр булар 4 санга киришет. 4төр кандай болот? 4төр өтө креативдүү болушат. 4төр берешен болушат. Бергиси эле келип турат дайыма. 4төр сүйлөп, көп сүйлөшөт, сүйлөп рахат ала алат, сүйлөгөндү жакшы көрөт. Анан сүйлөбөсө бу жагында калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн 4 сүйлөп көп акча тапса болот. 4төр креативдүү болот. 4төр революционер болот. Справедливость, чындык үчүн чыркырап күйгөндөр. Мына Текебаев 4, революционер, дайыма чындыкты бетке айтан адамдар, даже мындай келип туруп бетке тарс ага чындыкты айтат дагы, мен туура кылдым дешет. Себеби дегенде мен чындыкты айттым, мен зато туура айттым деп айтышат да. Это борцы за справедливость, чындыкка чыркырап күйгөн адамдар. Бирок 4 трансформаторда аны сурабаса деле бетке айтса болот атпайбы? Ошон үчүн согласованный трансформацияга өтүш керек. Жана
4 именно жумурткадан кыр издеп тапкан адамдар болуп саналат. Себеби дегенде баары жакшы болуп турса дагы именно ошол минусту көрөт да. Анан 4-түн эң эле оңой мантрасы бул радоваться, радоваться, радоваться. 4 кубанып, наслаждаться этип жашаганды гана үйрөнүш керек. Андан кийинкиси 5тер, 5и, 15и, 5и, 14-ү, 23 төрөлгөндөр 5 санга киришет. 5тер кандай болот? 5тер өтө мындай көп сүйлөшөт, сүйлөгөнү жакшы көрүшөт, укмуш соодагерлер, бизнесмендер, масштаб. Именно сатууда дагы 5тер көп жакшы сатышат. Себеби дегенде булар товарды да жакшы сатышат. Себеби дегенде булар сүйлөшөт, көп сүйлөшөт. А сатууда эң база эмне? Сүйлөө деп билдирет. Андан кийинкиси 5тер эң көп кандай десем, кийим, имиджге аябай жакшы басым беришет да. 6сы, 15и, 24-ү төрөлгөндөр 6 санга киришет. 6ларды Кудайым жакшы көрөт. Бог говорит устами пятерки, но любит шестерок. 6лар бриллианты общества жана Кудай сүйгөн пенделер. 6лар даже уктап атканда Кудайым аларга бере берет береке, рызкыны. Булар наслаждаться этип, кайфовать эткенди жакшы көрүшөт. Балким жалкоо болушу мүмкүн кээ бирөөнө, но 6 бар жерде ийгилик, инвестиция келе берет. 6-ны көбүрөөк кучактагыла, ийгилик алып келет, инвестиция алып келет. 7си, 16сы, 25 төрөлгөндөр 7 санга киришет. 7лер өтө гениалдуу адамдар. Эгерде алар денеси менен дайыма алек болушса, дайыма дисциплина тела, умада болсо билим алып атышса жана спорт менен машыкса, дайым гениалдуулук алардын энергиясында өтө күчөйт. Жана 7 быстро реализация идеи. Идея келдиби, дароо жасап салат. Дароо энергичный өтө да, канчага чыкпаса дагы өлө энергичный болот. 7ни спортко берсеңиздер болот. Ошол аркылуу сонун ийгиликтерге дагы жете алат. 7 сетевой бизнесте көп жакшы алып кете алат. Анан сатууларды дагы жакшы сата алат. Кризиске батырып коюшу мүмкүн адамдарды действиялары менен, кризис менеджерлер болот. Жана 8и төрөлгөндөр эң күчтүү цифра бул 8, 17си, 26 төрөлгөндөр. 26 кичине башкача, себеби дегенде бир азым жалкоолук болушу мүмкүн. 8 минуста бул тунеядец, жалкоо. Бирок 8 плюста бул кара жумуштан да качпай өлө труд менен иштебесе өлө реализация болот. Себеби дегенде ал эч нерсе кылбаган сайын энергиясы минуска кетет. Кара жумуштан качпайт. Картошка казабы, помидор казабы 8 дайыма иштейт, ошон үчүн анын акчасы бар. Акча деген адам результат, мондай иллюзияга ишенбеген адам 8тер болуп саналат. Жана 9тар бул 9, 18, 27 төрөлгөндөр 9дарга кирет. 9дар кандай болот? Эмоционалдуу болушат, бала кыял болушат. Ошон үчүн 9 өзүн кармаш керек да, алданып калбаш үчүн. Бала кыял болот, өтөт, алданып калат. Анан 9 өтө мындай эмоционалдуу, адамдарга жардам бергиси келе берет. Жардам берип алып эле анан элдер неблагодарный дешет. Я тебе, ты мне, сен мага эмне кылдың, мен сага ошону кылам деп дагы мамиле кылышы мүмкүн. Ошон үчүн 9га сөзсүз түрдө анализ керек. Эгерде сиздерге ушул цифровой психология боюнча дагы ушул акыс сабак пайдалуу болсо, мен сиздерден кайтарым байланыш күтөм. Жана менин ай сайын боло турчу жандуу лекцияларым бар. Ал жакта мен жандуу Бишкекте сиздер менен 5 саатка чейин отуруп, китебимди белекке берип сиздер менен жолугушууларды уюштурам. Андан сырткары Чакан чөйрөдө жолугушуулар, баасы болгону 1,5 сом турат. Ошол жакта цифровой психология менен дагы суроолорго жооп алсаңыздар болот. Терең дагы билимдер берем. Жана менин курсум бар, эгерде өзүңүздөр окуп өздөштүрүңүздөр келсе, жана коучинг. Менин атым Кундуз Таштанова, цифровой психолог, коуч. Мен сиздерге ыраазычылык билдирем.